Улуу Отан мекенсиз согуштун мезгилинде бул Кыргызстанга көптөгөн илимий мекемелер да көчүп келген. Ошолор келип биякта илимий иштери жүргүзгөн. Эң маанилүү маселе 1943 жылы СССР Эл комиссарлык советинин чечими менен Кыргызстанда СССР илимдер академиясынын филиалы ачылган. Ушул филиалда дагы көрнөктүү илимпоздор иштешкен. Алар ошол фронтко керектүү продукцияларды чыгаруу боюнча элдин маданиятын тарыхын изилдөө боюнча дагы иштер жүргүзгөн да. Советтик көрүнүктүү окумуштуу бах биология институту менен көчүп келип, Кыргызстанда жанагындай эң керектүү С витамини же аскорбин кислотасы деген витаминди чыгарып, ошол өтө зарыл болгон, жанагындай цинкага каршы пайдалана турган витамин болгон. Ошол мезгилде Федоров деген түстүү металлургия министринин орун басары өзү келип, анан советтик окумуштуулар катышып, анан ошол Сүлүктүү менен Хайдархандагы сымап жана сурма комбинатын түзгөн көзлөрүн салымын кошкон да. Ошол мезгилде Кыргызстандан чыккан сурма менен сымап өлкөдөгү 85% сурманы берген да. Бул өтө негизги согуштун компоненти болгон. Себеби биз жогоруда айттык, ар бир атылган патрондо жана жардыгычта Кыргызстандан чыккан сымак болгон да. Андан тышкары ушул Кыргызстанда ГЭС куруу боюнча мына кийин көрнөктүү окумуштуу болду, СССР илимдер академиясынын президенти болду. Келдиш деген окумуштуу да ушул Кыргызстанга келип ГЭСтерди куруу боюнча долбоорлорду иштеп чыккан да. Мына ошо ошогон жергиликтүү багыттагы тармактарды өндүрүшкө киргизип, окумуштуулар салым кошкон да.